Алымбадыр Сабирдинович, азыр аябай жакшы кенен жакшы маалымат бердиңиз. Негизинен мен ишиңизди жакшы деп баалайт элем да. Мына кыргыз формациясы эл аман аптекалары 88 аптека ачыпсыздар. Ушуну азыр эми ноокатка 2 аптека деп койдуңуз да. Мен ноокатка айыл өкмөттөрдүн центрлерине, ошол жерлерден местасын таап берейин, мен да жардам берип. Ар бир айыл өкмөттүн центрлерине да ачсак сонун болмок да. Бактар Асамович, мен билем сиздин инициативаңыз боюнча азыркы кезде ноокаттын өзүндө чоң аптека курулуп атат, чоң аптека болуп атат. Муктаждык болгон жерде биз местасын таап беребиз, эгер сиз жардам берсеңиз. Рахмат. Тагын жана стационар менен ССМдер боюнча. Жана айтып өттүңүз, эми бир райондо бир эле главврач болгон жакшы экен да. Мен ушуну колдойт элем да. Себеби стационарга өзүнчө главврач, ССМге өзүнчө главврач болгондо жана ССМдерге барганда стационарга бар деп, стационарга барса ССМге бар. Ушуну бир эле бириктирип экөөнү ушу сунуш катары берип кетет элем. Ноокат районунда кислородный завод боюнча аябай жакшы жардам берип атабыз, колдоп атабыз. Ушуну аягына чыгарып ишке киргизсек жакшы болот эле да. Ош облусу, Жалал Абад, Баткен облусу дагы кислород менен камсыз болот эле. Себеби жанагы COVID-19 көрбөдүкпү? Кислород жетишпей, Өзбекстандан коңшу өлкөлөрдөн алып аттык да. Сиз да аябай жакшы жардам берип аттыңыз, ушул кислородный заводду аягына чыгарсак. Анан дагы Ноокат районунда Каракой айылы 30 километр алыс жайгашкан борборунан. Ошол жерде 5 айыл өкмөттүн эл жашайт да. Ушул жерге ФАП бар, бирок эскилиги жеткен. Бир аз кичинекейирээк, ушул жерге бир жаңы ФАП мүмкүнчүлүк болуп калса бир караштырып берсеңиз. Ноокат району азыр дагы бир мен айтып коеюн, Кеңеш айыл өкмөтүнө Актерек айылы Ош Ноокат жолунун ортосунда, жанагы перевалда түшкөн жерде да 40 километр алыс жайгашкан. Ушул жерге дагы бир кичинекей болсо дагы, бир 2-3 комната болсо дагы ФАП суранып атышат да элдерчи. Азыр эми бүгүнкү күндө үйүндө эметип атышыптыр, укол сайганда эметкенде үйүндө карап атышыптыр да. Кеңеш айыл өкмөтү Актерек айылы Ноокаттын центринен 40 километр алыс жайгашкан. Ушул жерге да суранып атышат. Анан азыр эми айлыктарды көтөрүшүптөр, жакшы хирург, неотолог, реаниматологдорго окладдан сырткары 20 000 кошуп беришиптер да, аябай сүйүнүп атышат. Бирок калган врачтарга жана 50% деп айтпадыңызбы? 50% эми оклад 7 000 болсо 3,5 000 эле кошулуп калат экен бизге. Тигилерге 20 000 кошулуп атат, бизге 3,5 000 эле кошулуп калат экен деп, булардыкын дагы бир карап көрсөңүз да. Ошол ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат чоң.